Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube suyucuları, Desin Toy kanalının görermandары. Men bugün Rahman agaydıkındaman bir neçe gün özümüzdün proyektinin üstünde işteyiz. Buna bugün taң ertеңден başlap biz daha uşul köp nerseler jönündө intellektualдык деңгээл, жашоо, философиялар жөнүндө көп сүйлөшүп отурдук 6-дан баштап. Азыр мен агай менен ушинтип сүйлөшүп отуруп, агай мага ушул көп жерлерде саякатта болгондуктарын, ошол жерде бир көргөн нерселерин айтып берип отурат да. Агай ушул кызыктуу, ушул өзүңүз кайсы өлкөлөрдө болдуңуз, ошолордун ичинен сиздин жүрөгүңүздө калган бир кызыктуу нерселерден айтып берсеңиз таң эртеңден. Мында да эгер бардык өлкөлөрдү бир жерге чогултуп айтсак, анда көрүүчүлөр дагы мындай кабыл албай кетет да, ал көп да. Бүгүн бир Кытай жөнүндө айтпайлыбы? Мели Кытай, сиз барып келгенсиздер? Ооба, Кытай бул баягы загадочный страна деп Кытай жөнүндө канча барса, канча изилдеп, канча үйрөнсө деле бир мындай айтып бүтпөгөн бир өзүнчө бир деңиз да бул мамлекетчи. Анан биздин кошунабыз, эң башкысычы. Ошол ар бир провинция, ар бир шаар. Агай, бияка отуруп алыңыз, чарып. Неме? Мен азыр мындай кылып коюп берем. Анан Кытай жөнүндө айтып берсем бүтпөгөн ушундай бир кызык сырлары менен, өзгөчөлүктөрү менен таң калтырган мамлекет да. Мен биринчи Кытайга барганда, эң биринчи эле бул эми кыргыздар жашаган жерге барганбыз. Үрүмчү, Суар деп коет, Синьцзян Уйгур автоном республикасы деп. Эми аяка биринчи эле мен барган жокмун. Мага чейин толтур адамдар барган. Мүмкүн алар башка нерсени көргөндүр, мен чыгармачыл адам катары башка нерсени көргөндүрмүн. Мен эң биринчи таң калтырганы, мен Кытайда жашаган кыргыздарга өкүл ата болуп тойго баргам. Аяқта да өкүл аталар бар экен да. Ооба, эми кыргыздар далар бизге окшош эле. Өкүл ата болуп бир тойго чакырышты. Анан бир ресторанга барып отурабыз. Жеңем өкүл энеси жок эле өкүл ата болуп койдуңуз. Жеңем да барды. Жок, жеңемди чакырган, бирок бул жеңең барган жок, себеби Пировалдан өткөн мына биздин Эркештамга кетип атканда түтөк бар да. Бийиктикке чыган. Бийиктикке чыган түтөктү көтөрө албайм деп барбай койду. Анан ошондо кызымды алып бардым. Кытай тилин билген. Жок, аяка кыргыздарда. Жок, билбейт анда окуй элек. Анда окуй элек. Анда Кытайга барып окуп, каламынан аспирантураны, докторантураны бүтөм деген ой жок. Жөн алып бардым да, барып көрүп кел депчи, баягы Кытай мамлекет бар кандай. Кечирип коюңуз, канчанчы жыл дедиңиз? Канчанчы жыл дейли? 2010бу? 2010. Жок, биринчи жолу барбасаңыз керек 2010. Биринчи жолу 2010 жылы барасыз. Биринчи жолу барышым. Уланта бериңиз. Анан ошондо барып тойдо мени эң бир азырга чейин таң калтырып эсимде калган нерсе мындай болду. Мен тамак тартпайм да. Анан тамак тарткан жерде отура албайм. Мен өмүр эч качан тамак тарткан эмесмин мен. 400 адам отурабы ошончо ресторанда да. Бизде эле өтөт экен да тойлор. Ошондой да, кыргыз доллар, Африкада да доллар дегенде кыргыз кайрылса кыргыз. Анан элестеп 400 адам отурат. Тойдун астында бир компания келип, сигарет реклама кылган компания. Кыскасы, ар бири отурган эркектин астына бир пачкадан сигарет таштап кетти. Тойдун башталышы сигарет менен башталат экен. Анан 400 адам бардыгы сигаретти алып туруп, бирдей убакта сигаретти тартып баштаганда ресторандын тойдун берки башынан наркы башы көрүнбөй калды. Ушундай салт бекен аларда. Сигарет чегүү ушундай экен да баягы.
Ар бир тойдо ошондой болобу. Ар бир тойдо ошондой экен. Анан эле сигарет тартпай кой деген өзү мындай бир маданиятсыздыкка жатат экен. Элестесең, Хансулар биринчи сен менен жолукканда ассаламу алейкум деп туруп эле сигарет берет. Эгерде сен аны алып тартпасаң, капа каласың. Мындай сыйламагандык болуп сезет экен да, анан сени менен мындай көбөйдө сүйлөшүп кетпейт экен да, мындай жабып. Аны сөзсүз алып дипломатиянын этикетине кирет экен да. Анан тойдо жанагынча жерде элестетем. Ошончо адам сигарет тартканда эчтеме көрүнбөй калды. А мен бир адам сигарет тартып отура албайм өзүндөгүчү. Анан дем алган болбой калды. Ал жерде бир вентиляция дагы бир мындай коюлбаган экен баягыда. Кандайдыр бир туман болуп жатып калдык да баягы. Анан мен туруп айттым, туугандар дедим. Силер мени кечирип койгула, мен сигарет тартпайм, мен тарткан жерде отура албайм. Ошон үчүн мен азыр эшикке чыгып кетпесем, мен бул жерде отура албай калдым. Эшикке чыгып кеттим, сен дем ала албай калдым да. Анан тартпаганда токтоткула, тиги конок отур, баары сиз үчүн улуттук салтын бузушуптур да алар. Кытайдын салтын бузулуп атат. Анан ошентип анан бир аз терезелерди ачып, анан болду. Токтотту, анан токтотту, бирок баары токтогон жок. Улуу кишилер, улуулары, ал кишилер улууларга айта албайт экен, алар сигарет тартып. Алар ошо тойдо отуруп алып келет. Отуруп алып, ошондой чегерет экен. Чегерет экен да. Мен ушул эсимде калып калган. Анан кийин Кытайда көбүрөөк жүрүп калып билгенди байкадым. Ал сигарет тартуу буларда өзүнчө бир маданият катары Кытайда да калыптанып калыптыр. Кыргыздар ошону кабыл алып туруп, анан ошондой жерге барып калыптыр да. Бизде мен ойлоп көрсөм, мурда бизде биз жаш кезибизде үйдө сигарет тартуу бул мындай нормальный нерсе. Отурушат эле. Отуруп алып үйдө сигарет чоң аталар эме. Автобуста кетип атканда сигарет тартмай. Туура айтасыз. Анан азыр эле биз бул туура эмес экенин калыптанып мындай аң сезим өзгөргөндө бизге жанагындай көрүнүш башкачараак болуп калат экен да. Ошону менен Кытайга биринчи барганда эсимде калган, сигарет эсимде калган да. Анан кийин канча жыл бардым, канча жылдан бери каттап аралашып, көп жүрүп, өтүп калдым, бирок ушул эсимде калып калды да Кытайдынчы. Анан кийин мен кийин сурап, маданий революцияга чейин биз өтө жаман болгон, жакшы болуп калган экен ал. Кандай десем, кызык жер, Кытайда баягы автобустар мындай жатып ала турган автобустар да. Узун эле ал. Мындай кроваттар бар да. Жатып алып кете бересиң, эки катар болот, анан 3 катар болот, жатып аласың, отурсаң отуруп аласың, башыңда тийип турат. Анан жатып алып чарчаганда жатып аласың, үчүн жагым жатып аласың. Ошондой бир автобустар менен каттап калдыңыз. Каттап калдым. Автобуска чыкканда сапожканы чечип, анан пакет берет, пакетке салып, өтөккө туфли ичинде килем салып койгон да, автобустун ичинде. Жылаң айдап киресиң да, үйгө киргенде киресиң. Алып барып неменин астына салып коесуң, жаткан жериң, анан жылаң айдап, нас кичен да. Анан нас чегип жүрө бересиң. Килем да, таптаза. Анан бул кандай деген эми өтүктү чечпей эле койсо болбойт десем. Жо бул азыр ушундай биз маданий революциядан кийин ушундай маданият мындай кабыл алып калганбыз. Мурдачы десем, мурда чечпейт электи. Чечмек турсун, мурда автобуста отурганда семечке дегенди гарзи деп коет Кытай тилиндечи. Бул мындай поголовно семечке чагышат да. Анан өтө көп чагышат. Ар биринин колунда мондай күлөктөрдө семечкалар болот. Автобуста отуруп алып семечканы чагып таштап отурган жеринде. Немеге мисалы үчүн Кашкардан Үрүмчүгө жеткенге чейин 1,5 күн, 2 күндө жетет да автобус, ушундай жүрөт да. 1700 километрден. Автобустун ичи моунча семечке болуп калчу экен. Семечкени почогуч бар. Жерге таштап берип, баарды түгөнүп калса жолдон токтоп. Азыр чакпай калышыптырбы? Чакпай да, азыр айтып атам го, жылаң айдап киресиң деп. Сизге жөн айтып бериптир да мындайды, жана семечке жөнүндө. Мен бул маданиятты болуп калдык азыр. Мурда жаман болчу.
ошо тамакты жеп ашканды таштай берет, алма жесе андыргыта берет, ошо бардыгын ошол немеге таштай берчү экен да. Анан мусор болуп барчу экен да, толтурган мусор болуп барганда. Эми агай, демек буларда жанагы маданий революция дегени ушул чынында маданиятты көтөрүү үчүн мамлекет тарабынан чоң идеология жүрүп, күч менен Кытайды билесиз деген зөөлүм жазасына келет. Ушундай болуп элин өзгөртүшкөн экен да. Өзгөрткөн. Мындай болуп турду, мен бул элестет. Мына биздин кыргыздарда, жашаган кыргыздарда эчтеме жок. 70-жылдары булар машинаны көргөн эмес. Көпчүлүгү тоодо жашагандарчы. Самолетты гана көрчү экен да. Учут өтү самолет. Аны көрөт да. Машина бияка келген эмес, себеби чегара жабык болгон үчүн бул мамлекетке бул жакты өнүктүрүш, уйгур автономиялуу болгондо да кыргыздар жашаган жерди тоодо берчи. Бияка эч ким чыкпаса, бияка жол салынбай ушундай болуп, өтө бир мындай өтө аркада калган да. Аркада калган. Агай, жанагы сиз мени өкүл ата койду деп атасыз. Ага чейин Кытайга барбаптырсыз. Анан сизди каяктан жүрүп бир киши таанып, анан же ошо бара калганыңызда эле кармап туруп эле биздин телевизордон көрүшөт экен алар. Кудуларды, артисттерди. Кантип өкүл ата, кантип сизди таанып алды? Мындай болуп калат атпайбы? Булар соода менен келип атпайбы бияка? Кыргызстанда баягы. Соода кылып келишип, анан мындай таанышып, бияктан таанышып. Бияктан жүргөн. Мен өзүчө мындай адам не ниет кылса, ошого бир мындай кийин ишке материалдашайт деп коет го. Мен мурда али чегара ачылбаганда ошакта кыргыздар кантип жашайт экен, кыргыздар деги эле биздин кыргыздар аякта кандай орду бар экен, кантип сүйлөйт экен, ырлары, маданияты кандай болот экен деп аябай кызыкчумун да. Аябай кызыкчумун. Билбейм, эмнегедир кызыгат элем. Эң биринчилерден болуп Кытайдан Кыргызстанга келген кишини мен өзүм издеп барып таап Бишкектен. Атайлап Карыбек деген киши эле. Карыбек раматылып өтүп кетти. Ушул кишини издеп барып таап, Кытайдан келиптирсиздер деп барып таанышып, элестеп таанып алган эле кишини издеп таап барып алган. Ушу Кытайдан бирөө келиптир, ушакта жашап атат экен. Биринчи өтүп келгендер да. Деп барып сүйлөшүп, ошо кишилер менен таанышып отургам. Ал киши шопур болгон экен. Аялын аты ким элесиме чыгып атат. Кыскасы аялы бийчи болгон экен. Ушундай бир татынакай, ушунчалык бийди бийлеген, эми жана мындай сүрөттөр, немелерди көрүп, бир башкача бир керемет да жанагы. Анан эжеден сурадым да. Эже, сиз шопурдан башкага турмушка чыксаңыз болбойт белем, мисалы үчүн. Десем, көрсө ошол кездеги эң алдыңкы адам, эң кыргыздардын ичиндеги эң чыгааны, көрүнүктүүсү, кыйыны шопур болгон экен. Ал деген летчик деген дейли болгон экен, биздин түшүнүктө. Космонавт. Космонавт деген болгон экен. Таң калдым. Мен ошону кызыгып сурап, эмнеге мындай, кандай десем, ушундай болгон экен. Азыр эми жанагы өкүл ата кантип болуп калган. Эми ошолор менен таанышып жүрүп, анан дагы бир кийин келе башташ, соода жол ачылып кеткенден келип ошо кишилердин үйүндө аяктан соода кылып келгендер менен таанышып, сүйлөшүп. Ошо киши аркылуу болуп кетти да. Карыбек байке. Барбадыңызбы ал киши? Ал киши өтүп кетти, ал көп болду. Анын азыр аялы бар, балдары бар. Бийчи эже. Ооба. Кыранбек деген уулу бар. Ал ушакта чоң бир бизнесмен азыр. Аябай ушундай немеде иштейт. Кыргызстандын граждандыгын алып ушакка келип алган. Үйлөнгөн ушактан дегендей.
Азыр байланышып турабыз, азыр өтө чыгармачыл жигит, мындай бир өзгөчө бир мындай курулуштарды, Кыргыздын улуттук бир мындай немелерин курууда, эмблемаларын издөөдө 100% биздин азыр Кытайда проекттерге катышып утуп ушундай жүргөн бала. Анда кичинекей бала болчу, мындай жетилеп келген бала. Ошол азыр ошончо үй бүлө болуп калды. Мен ошончо жылдан бери тааныйм да. Анан ошону келип кетип жүргөндөрдөн бири эжеке, мен кызымды турмушка берем, өкүлата койдум, барып неме келдишимен. Бизде эркек тарап коет өкүлатаны. Акта кое берет экен, биягы деле, тягы деле. Эки өкүлата болот экен бир адамга. Бир үй бүлөдө эки өкүлата болот. Кыз жактан бирөөнү, бала жактан бирөөнү коет экен, мындай. Жакшы экен, Бизде деле бар, нарын жактарда ошондой эки жактан. Мен андай биринчи угушмас. Бизде ошондой окшош. Анан ошентип анан кийин болуптур дедим, болуптур барып. Мен биякта эле жүргөндө таанышып койгон, анан кийин ошо тойго барып атпайм. Ошондо биринчи жолу бардым да. Биринчи болуп көрүп, жанагындай тойду көрүп, жанагындай салттарды көрүп. А жерде кызык мындай. Биз тойго барып отурдук, анан отурабыз багы. Той башталды. Канча адам болуп бардыңыздар? 4-өзү барганбыз. Сапар Сакабаев деген өкүл балам бар. Анын келинчеги Канчайым деп экөөтөн кыршы чыгармачыл адам, ырдашып керек тойго. Искусствон адамдары. Анан кызым болуп ошол 4-өзү барганбыз да. Кызыңыз ошондо мектепте окуйбу? Лицейде окуйт эле. Кандай эле билбейм ошо. Эң кызыгы демеди көтөрүп кетип атабыз чек-араданчы. Дарыбыз. Акта дарыбыз жок. Жок бар, анын бияктын дарыбыз коон аябай ширин болот. Же угуп калгам да сөзгөн, анан дарыбыздар пышкан, анан көтөрүп алайынчы бирден дарыбыз деп. Дарыбыз көтөрүп бараткан элестетиң. Чек-арага бардык да, Эркештамга. Кыргызстандын чек-арасы менен экөөнүн ортосу 1,5 километрдей мындай жөө басып барыш керек да, ортодо нейтральный жер бар да. Анан дарыбыз оор, анан көтөрүп алып, анан барып Кытайлардын немесинен кирейин десек, обед болуп калыптыр да. Жаап коюп кетип калыптыр обедке. Отуруп тургулашат. Биз сыртта отурабыз. Адам аз каттайт, жалаң машиналар жүрөт, анан бир балда келип ачылды. Ачылган дарыбыздарды көтөрүп кирсек, кирген болбойт дейт. Эмне болбойт? Анда билбейт экенбиз да, бир мамлекеттен бир мамлекетке фитосанитария, буну алып өтүш, андай деген түшүнүк жок деп жөнү көтөрүп алганбыз. Жок, бул алып өткөнгө болбойт деди. Кандай болбойт? Ошол жерден көтөрүп келсек. Жок, болбойт. Бияка чек-арадан мындай кире турган жерден баягы текшере турган жерге киргенге болбойт экен, анан болуп тур, анда болбосо, анда биз жейбиз анда. Жесең жей бер дейт. Чек-арадан Кытай жака кирбей бияка отуруп алып туруп, бычак да жок да. Жерге да бир чагып туруп, отуруп алып же дегенде муну талап таштап кетебиз. Жакшы тамак калгыча жаман кылсак жарысын. Карап отурат алар. Жеп алып же таштап кетиш керек. Же жеш керек. Аркага көтөрүп кеткен болот. Дарыбыз жедик анан. Кирдик. Кирип отурсак анан бир Кытай келди. Отура турган жерде биз мындай коридордо кирип турабыз. Биринчи көрүп атабыз баягы Кытайдычы. Формачан. Чек-арачы. Чек-арачы келип отурат. Көп тема бар, кандай службалар. Анан отуруп компьютерларын жаап отурабыз да. Мен жиним келип дарыбызды киргизбей койгон. Мунусу да келди, бул да отуруп алып азыр эми кыргызча сүйлөп атасыз, күңгүрөө. Башта отурат, азыр бул эми келип алып. Карасаң, кыйрат кооз биздин дарыбызды жаап киргизбей коюп. Тыйнай деп арбедекетти айтып атам да. Жөн турбай. Жөн отурабы? Тиги отуруп жүргөндөр жазып аткан. Нурмалды келип ачылдан тияктагылар баардык служба келгенде ачылат да. Анан баштадык неме десегенде жанагы бала туруп алып Рахман ака, сүрөткө түшүп алайынчы мен десе ал кыргыз бала экен. Таныйсың экен телесоңдон.
Ал кыргыз экени мен каяктан билем, ал сырткы келбети дагы Кытайга окшоп калган да, баягы аралашып берипчи. Анан кийин ал бала менен таанышпадым, мен каяктан билем биринчи келгенде. Бирок анан келип сүрөткө түшүп алам деп келип сүрөткө түшүп Таныптыр да сизди. Таанып бир киргенде да. Анан бир пас эле бүт интернетке жөнөтүп эле Рахман ака посттон өттү мына. Бир пас так. 2010-жылда кечеги 180-190 миң адам бар экен, бир пас эле бүт сетке. Бири тааный дегенде жөнөтүп кыргыз бала экен болчу. А кыргыз балдар көп иштейт экен ар кандай службаларда, ошол чек неме кызматында. Ошентип анан киргенбиз, кирип өттүк. Сиз киргендер тааныйт, башкалары деле тааныйт экен адамдар. Тааныйт экен, бүт эле баары. Ой, бакыт, ал жерде мен барып таң калганым, ар бир үйдө диск бар, биздин койгон концерттер. Кыргызстанда жок дисктерди көрдүм барыпчы. Концерттер кайсы жылдары коюлган, ал кантип шунчалык ардакташат экен. Кантип аяка өтүп кеткен, мен билбейм, барып алып бир дүкөнгө кирип, биздин дисктерди саткан дүкөнгө. Таң калдым, бүт компьютерда ушул концерттерди биздикилер көрө элек да, кандайдыр бир жол менен ушул жака жеткизип турушат экен да. Анан жерде сатылат экен да. Анан ар бир үйгө алып келип 15-20 диск монда болуп жылып турат да концерт. Барып машинадан түшүп турабыз да, этаж үйлөр бар ушундай кыргыздар жашаган районда. Турсам бир кичинекей бала келип туруп, апа, жанагы тыфу деген келди. Кичинекей бала да. Мен ошончолук мындай таанымал экенин билбейт экенмин да, мен каяктан билем. Сиз абдан жакшы эме менен бар экенсиз да. Бизде чогуу жашап аткандай, бизден да жакшыраак мындай билишет экен да, чыгармаларды өтө ушундай аздектеп искусствону баалашат экен да. Көрүшөт экен. Ошентип киргенбиз. Биринчи ушул багы Кытайга киргенде кыргыздардын бир мындай жөнөкөйлүгү, бир биздеги жок мындай сапаттар бар да, аяктачы. Мындай орусча айтып коет го, искренний деп коет го багыда, мындай жасалма эмес, болгону ушунчалык багы немеден бүт эле бар да, чекеден келип таанып учурашып. Анан барып, эми жакшы жактары да көп. Анан өкүл уулдар менен кыздарыңыз менен катташып байлашпадыңызбы? Ооба, катташып, анан кийин көп жыл катташып жүрбөдүм, барып келип жүрөм. Азыр 3 балалы болуп калышкан. Мен канча болду мында? 3 жыл болуп калды азыр. Чегара жабылып калганына виза бербей койдуlar. Ошондо барбай калдым да, атак. Ушундай нерселер болду. Ошондо бир Кытайдан биринчи барганда ошондой бир ойлор болгон, өтө кызык. Өзү ар бир адам барып мындай көрүп келсе болот да. Мен бир кызык айтайын, Абдыкадыр деген бир иним бар. Бул ушул 70-жылдары чегарадан качып өткөн бала. Кытайдан Кыргызга. Кытайдан чегараны бузуп, нарын аркылуу Кыргызстанга качып келип, анан ошол жакта туруп калган бала да. Мунун немеси кызык. Тарыхычы. Азыр ошол Кыргызстанда турат. Бул өзү айтып берген мага. Жаш баламын дейт. Ошо качып келген кезинде. Качып келген. Эмне качып келгенсиң десем, бир уйгурдун коюн багат элем дейт. Эми бай уйгур экен. Ошону коюн багып, койчу экен да. Анан чегарада эми ушакта советтер бар, алар советтер деп коет да. Советтер жашайт ушакта деген билет экен, анан тоондо ошо кой багып. Анан 4 кочкор жоголуп кетти. Чоң кочкорлор экен ба. Жок дейт, туман болуп кетти, анан кечинде койду айдап келейин десем эле кочкорлор. Жок дейт. Анан ойлодум дейт, эми айдап барсам кочкор жок болсо эмне деп айтам. Анан кантип төлөп берем бул кочкорду. Коянан көрө, тияк баргандан көрө бияка кетип калайын. Анан биякта советтер бар деп угам. Качайын. Советтерге кетип калайын деп. Анан тоон ашып анан кетип калыптыр да. Ал чегара экенин билбейт экен, бул
Жөнүнө кете берди. Жөнүнө ушу тоодон ашып ушак өтүп кетип калайын, ошо советтер жакка деп анан ашып өтүп кетип калыптыр. Канча жашта экенин айтпады ошондо? Айтты ошондо канча жашта бул? 13-14. 14 жашта экен, ошондо 14. Анан келип 15 жашта экен да. кантип документ кылат, кантип? Ой, документ кылганды эмне кыласың? Түшүп келатам дейт багы, немеден тоодон. Ол чегара бар экенин да билбейт. Бир маал дейт, көздөрү көк, чачтары сап-сары. Ал орусту көргөнбүз ал. Колун кайрып туруп көтөрүп жерге бир чаап туруп башына немени кийгизип турду, анан кийин түшүнбөйм дейт, бирдемелерди айтып атат дейт, алып кайкап кетип баратат дейт, билбейм, сөз билбесем дейт. Анда машинаны көргөн эмесмин дейт, бүздүгө салып алып гүлдүр деп эле кетип баратат дейт, жүрөктүн түшкөнүн айтпаң дейт. Эмнеге? Аны көрсө заставага алып барышты да, алып кирип анан бир жерге камап коюшту дейт. Караңгы жерде отурам дейт. Анан бир убактан кийин бирөө келип чыгышка деди дейт. Кыргызча. Кыргызча. Анан чыгып турсам эле кир бияка деди дейт. Кирип мен басында душту көрбөптүр да, бул суу. Анан чечинип бияка кирип мындай жуун деп алып кетип, мен ойлоп атам дейт, булар адам жетечи эле жууп туруп жейт. Өңү сары көзү көк. Адам жегиштер экендер. Булар жууп туруп жейт деп ойлоп атам дейт. Анан мен бир маалдап келип, мына бирдемени бурар үстүнө суу түшүп кетсе дейт, суунун андай түшкөнүн көрбөптүр да, бул суу үстүнөн душтан түшкөнүнчү. Кыскасы жууп, анан башка кийимдерди берип кийгизем, бул немеде жүргөн да, кийим менен. Тоодо жүргөн эми бул өмүрү жуунбаса эле керек. Анан кийин алып чыгышты дейт, апаранан бир жерге отургузуп алып келдим, мындай бирдемени мага сүрөткө тартып атат. Ол сүрөттү билбейт да, сүрөткө түшкөн эмес да. Атат экенди ойлодум дейт. Атат экен, өлөт деген экен. Мейли атат экен деп жарык кеткенде чалкаман кеттим деп. Спичканы чалкаман түзөм жана тартып аткан күнү атып жылкап деп турат. Анан отур жыгылып. Мен ойлодум дейт, өлдүмбү деп. Анан алып чыгып тургузуп, анан бир кыргызча сүйлөй турган келип, ошол начальник застава, КГБшник экен дейт. Анан алып келип сурап, эмне келдиң, ким жөнөттү сени деп. Анан ошодон бир ай нарында жаттыр да бул. Анан муну биринчи разведкага келген окшойт деп. Эсен булар эми союз малында да. КГБлар. Анан ол бир айдын ичинде аяктагы биздин агенттерден сурап, ал жөн эле бир койчу. Жөн эле кой баккан бала, ушинтип качып кетип калыптыр. Анын эч кандай тапшырма менен барган эмес. Деп анан биздин шпиондор акта маалымат бергенден кийин, анан көрсөң бул чегараны бузуп өтүп келе берди. Буга күнөө коюлуп, чегараны бузуп киргендиги үчүн деп. Анан соттоп буну 5 жылга. Анан кийин самолетко салып, учуруп, Бишкекке алып келип, Фрунзеден Ошко алып келип, Оштун түрмөсүнө келип отуруп калыптыр. Детский колония болсо керек да. Элестетсең эми. Эчтемени көрбөй жүргөн адам түрмөгө түшөт. Түрмөгө келип отуруп калып. Кыскасы отуруп тур жерде келипчи. Канча отуруп чыгыптыр ошо? 5 жыл. Бул 20-га чыгып калган, 21-ге чыгып калганда экен. Чыгыптыр да, немеси жок. Эсимде жок да, жылдары. Ушундай кыскасы. Документ жок эчтеке. Эчтеке жок. Анан кийин чыкканда ошол жанагы киши КГБшник, нарындагы начальник КГБ. Тарыхына кызыгып жүрүптүр да ушул баланы. Ой, жок, буну кармап жанагын сурап жөнөткөн ол нарында экен. Анан бул түрмөдөн чыкканда ал Ошко начальник КГБ болуп Ошко келип калыптыр. Баягы тааныш. Баягы ошо тааныш. Ошо кишиден башка эч ким тааныбайт булчу. Баягы.
Анан түрмөдөн чыгып анан ошол жерде экенин билип анан ошол кирип атасын издегендей болду. мен кайга барам депчи. Андан кийин буга Оштун базарында бир тумак тигип саткан бир өзбек бар экен ушундай. Ошогонан тигин таанып окшойт. Унан иштеп бер ушул иштесин. Жардамчы жөөт коюп турган. Буланы бар болуп тумак ошол тиккен жерге барып, ошол жерде тумак тиккенди үйрөнүп иштеп калыптыр. Коёндун терисине тумак тиккенди цех бар окшойт билиңби. Анан бир 2 жыл, 3 жыл өйдө тумак тигиптир. Анан кийин кайра келиптир бул кишиге. Мен тумак тигип отура берем бу жерде. Зерип кеттим ушундай неменин ичинде. Мен башка жака Фрунзеге кетейин, ошол жакта туугандарымды табам бар десем да кой. Анда сыртка содага чыгарып иштетип кой деп, анан эшикке чыгарып коюптур. Анан бул продавец болуп калыптыр, тумак сатмай болуп, эшикте базарда, сыртта базарда. Айда 1 жыл Кара суу базарында окшойт. Ош базарында, Оштун ичинде анда кара суу базары жок алма. Анан ойда 1 жылдай тумак саткандан кайра келиптир. Мен тумак сатып отура берем. Десем буга убактылуу паспорт жазып бериптир. Временный паспорт жазып, ушундай. Эми документи жоктур, ничего жок. Де анан кийин немеге барыптыр. Фрунзеге. Анан барганда кайга барасың дейт. Базарда барбайт. Ичимде анда. Базарында кайга барасың? Тумак саткан жер. Мына достор. Билгеним тумактан башка эчтеме жок. Тумак тиккенди билем, сатканды билем дейт. Анан барсам бир кыргыз балдар коёндун терисин алып келип сатып атышат да. Не балдар? Бул силер арзан сатып атасыңар. Аны кылыш керек. Эми тумак кылып сатса бул мынанча кымбат болот. А биз билбейбиз это. Мен билем тумакты. Аны иш керек. Бир жер алып туруп бир машинка тап берсеңер, мен тумак тигип турган сатканда бул мынча акча болот. Ошо жакшы экен. Анан алар бир базардын жанында бир үйдө аренда калып, анан тиге турган машина алып келип берип, анан тумак тигип баштаптыр. Бул билет да тумак тиккенди. Анан өзү мындай үлгүрбөй жардамчыларды алып келген. Анан кыздарды чыгып барып анан тумак тиккен кыздардын колунан келет да. Анан кыздар чакырып келип 1-2 кызынан жардам бериш, анан ошонтон иштеп калышты. Анан ошол кыздардан бирөөсү менен чогуш дегенде бойго жетип калган жигит анан таанышып сүйлөшүп, анан ага үйлөнүп алыптыр. Эми жашы келип калган. Анан үйлөнгөндө эле чек ара ачылып кетиптир. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда. Анан туристтер барган уруксаат Кытайга кирген болот десе, биринчи туристтердин автобусу менен аягын салып алып, уже бунда кыргыз паспорту бар. Уже кыргыз паспорту бар, биздин гражданин. Анан Кытайга кирет анан. Биринчи автобус киргенде. Достор, биринчи автобус менен Кытайга да кирет. Анан түндөсү бир убакта жеттик дейт немеге, Улучакка, чек арадан өтүп киргенде. Эми бүгүн жатып алып, эртең менен барыш керек да үйүнө. Багы чыдабай аялым жетелеп алып, жөө дейт, кетип калдым дейт багы. Өзүнүн жерин билет да баг. Барса буну өлдү деп, бул эми жок болуп кетти да, канча жыл болуп кетти, эч ким билбейт да. 10 жылдабы, канча 12 жылдабы барыптыр да бул. Жанан көптө барганбы. Анан барса олар анан тосуп алып ыйлашып буну көмүп коюшкан экен, өлдү депчи, жок. Анан аялым жетелеп барып, аялы ошол жерде төрөптүр, өзүнүн үйүндөчү, ошо барганда. Анан ошондон уйгурлар келиптир, жанагы коюн жоготуп жүргендер, олар келип, кандай немесиң сен, жоголуп келсе, өлүп келсин, буларды милиция таскат этип, сен жоготуп өлтүрүп койгонтур да. Аябай кыйнашыптыр да, кыскасы баардыгына проблема болуптур. Анан кайрамага койсо, ошо уйгурлар өздөрү бир коюп келди, союп берип, ой бала сен келе бербейт менен өлүп кетсин, 4 кочкор жогосо жоктур деп. Анан ошентип кайта Кыргызстанга келип, анан дордой тумак сатып, бизнес башталып кетпей анан. Анан жанагы бул койлорун баккан уйгур балдар өтө мындай соодагер балдар экен.
Анан алар буяка келет, соода кылабыз деп. Келгенде алар ушуга келет да, таанышы ушул да. Анан келип эмне сатып алат? Темир, ол малды али мен сатып алмай биринчи, али мен биз эч ким кереги жок жата турган нерсе эмес бу. Болуптур, мейли али мен сатсак, али мен сатып. Олар дипломат менен доллар көтөрүп келет, мына али мен сатып алат. Ал маалда бунун баягы КГБчиlik таанышы республикалык КГБнын башчысы болуп калат. Кармап камап койгон киши. Анан бул ошо барат да, башка эч кимди таныбайт. Мен соода эми ол запрещенный бизнес эмес. Уруксат берилген бардыгы. Нервиш керек. Анан бир балдарга табыштап кетип, мунага жардам берип койгула, мына бала ушундай. Десен анан бу жерден темирлерди алып, анан КамАЗдарга жүктөтүп, анан кийин урдуруп, анан соода башталып. Ким деген бала? Аты ким дедим эле азыр. Дайыр дедиңиз? Жок, неме? Абдыкадыр. Абдыкадыр. Ошентип анан кийин бизнесмен болуп, анан ошолор үй алып берип, машина алып берип, анан ошол жерден анан азыр бүгүнкү күндө ушул Таатанда бир соода точкасы бар. Балдары чоңоюп, ушинтип жүрөт. Анан мага жолукканда эле күлүп калат. Кино тартпайсызбы мен жөнүндө депчи. Кино тартсаңыз айтып берилем деп ушундай бир. Урматтуу көрөрмандар, мына абдан кызыктуу Абдыкадыр деген жөнүндө, Кытайга агайдын кантип барганы жөнүндө абдан көп сөз болду. Рахмат биз менен аягына чейин уккандарга. Мындан кийин дагы мүмкүнчүлүктөргө болуп калса эле ушул агай менен ушундай темаларда кызыктуу буюрса биз мындай ниет кылып турабыз. Агайдын өзүнө канал ачалы, мындай башы көрүнгөн саясатчы, бизнесмен адамдар менен ушул үй шартында жолугуп деп буюрса ушул нерсенин үстүндө иштейбиз. Агайдын өзүнүн да каналы болот. Операторлору менен өз пикирлериңерди билгизгиле, саламатта болгула. Саламатта болгула.